Жектеп жатсыңар. Жай сүйлөшүп турабыз. Сүйлөшүп эле. Кече Эрломураттын айтканы эсиңердеби? Эмне деди эле? Нормально. Врачка кулгач. Эмне сөз кылбай? Анан капа кече салган сол. Сөз кылбаңар. Канча чап түбөт? Сөз кылбаңар беле. Я? Не, бля, сөз кылбай? Ты мага кече акча. Үй талкуу уктарбы? Ооба, брат. Башкача сүйлөшөбүз, уктарбы? Шапа чалам сага кечинде. Эстедик. Ошону таш кетти дейт. Издейбиз. Басканда класска кире берейин. Биздин кыздар го. Кстати, бүгүн Айрайдын туулган күнү да. Давайте бир нерсе өткөрөбүз. Көрөлү. Ооба, өткөзүүндө отам, баарыңарды чакырам, келгиле. Бирок желательно акчасы жок да келе бере алачы, жакшыраак өткөзүүндө отам да просто. Өткөрөлү. Шапа, сенде дагы акча барбы? Canım oturmamış. Ошону кайсы жерге отурабыз? Билбейм, анан токтогула, эмне кылайын деп атсың? Айдай токтосоң, эмне кылайын деп атасың? лучше сен келбей эле койчу. Саламатсыздарбы, биздин ролигибиздин көрөрмандары. Бул роликтин тартып жаткан себебин силерге айта кетсек, коомдук жайларда дагы окуучулардын чоң улуу адамдардын ортосунда дагы ушундай келишпестиктер болуп турат. Азыркы роликтен сиздер көргөндөй, бул жердеги үзүндүдү жаш балдарга деги эле ушу мектеп окуучуларында алардан чоң класстагы окуучулар келип үстөмдүк кылышат. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде налог салып кетти. Налог деген бул ошол окуучуларга өз убагында табылып келүүчү бир акча же кандайдыр бир нерселерди табып келип, ошол чоңураак окуучулар келип үстөмдүк кылышат. Бул нерсени атайын жок кылыш үчүн кимге кайрылууубуз керек? Биринчиден эле биз эжекелерибизге соцпедагогго кайрылабыз. Соцпедагогго кайрылгандан кийин ал милициялар келет дагы бул жерде ал окуучу менен сүйлөшүп, бул жерде биринчи түшүнүү иликтөө иштери башталат. Иликтөө иштери башталгандан кийин бул жерде эмне себептен андай нерсе болуп жатат? Ал окуучу эмне үчүн бул акча керек болуп жатат? Бардык нерселерди бул милиция тарабынан, милиция кызматкерлери тарабынан бардыгы иликтенип чыгат. Ушул эле өзүңүздөр көргөндөй эле биздин главный актерубуздун бул жердеги баланын ушул окуу маалында окуучулардын арасында кошула албагандыгы жана ошол жерде окуучулардын ал окуучунун кошпогондугу болуп саналат. Бул жерде эмне үчүн аны кошпой жатышат? Себеби анын акчасы жок. Ал эми болсо бул бала ал нерсени ойлонгондон кийин ал ошол жерде өзүн кандайдыр бир стресске түшүп, депрессияга да түшөт. Кийин дагы үйүнө барат дагы анын көңүлү жок болуп барат дагы ата-энеси менен урушат. Ата-энеси менен ушундай нерселердин айынан ата-энеси менен да келишпестиктер болуп турат. Бул роликти тартып жаткан негизги максатыбыз ушундай зордук зомбулуктан дайым алыс болуп жүрөлү. Эгерде ушундай зордук зомбулукка кабылган болсок, анда бизге жардам бере турган организацияларга, уюмдарга, деги эле мектеп ичинде болобу, коомдук жайларда болобу, керектүү адамдарга кайрылып, өзүбүз дайым сак жүрөлү. Биз зордук зомбулукка жол